Экономикалык өсүшү боюнча дүйнөдөгү өлкөлөрдүн алдыңкыларынын бири, космикалык держава, Кыргызстандын ири инвесторлорунун бири. Бул коңшубуз Кытай Эл Республикасы. Кыргызстан менен Кытай эки жана көп тараптуу кызматташып келет. Бул алака 2018-жылы июнь айында президент Сооронбай Жээнбековдун Пекинге болгон мамлекеттик визитинде стратегиялык деңгээлге чыкканы белгиленген. Эки өлкөнүн өз ара товар жүгүртүүсү $1,5 миллиард ашат. Наши отношения сегодня на развитие имеют положительную динамику. Биздин мамилелер оң динамикага ээ. Сооронбай Шарипович Си Цзиньпинге Кытай өнүгүп жаткан өлкөлөргө жардам көрсөтүлө турганы тууралуу билдирүүсүнө ыраазычылык билдирди. Жардам бул кайтарымсыз негизде. Баарыдан мурда инфраструктуралык долбоорлор. Биздин өлкө үчүн инвестициялар боюнча Кытай, Россия лидерликте. Бул динамиканы сактап, колдон келишинче көбөйтүү керек. Канткен күндө дагы бул дүйнөдөгү номер 2 экономика, жакынкы жылдарда номер 1 болобуз деп турушат. Мындан тышкары Кытай өкмөтү Кыргызстанга гранттык негизде жардамын көрсөтүп келет. Кайтарымсыз каражаттар суммасы жалпысынан $2 миллиард ашкан. Коңшу өлкө жардамында ири инфраструктуралык долбоорлор ишке ашууда. Жогорку деңгээлдеги жолугушуулар бул жолу президент Жээнбековдун 25-28 апрелде Кытайга жасаган жумушчу сапарында уланды. Жайында 2018-жылы биздин президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков Кытай өлкөсүнө мамлекеттик жолугушуу менен барып келген. Ошол жолугушуудан кийин ушул натыйжада 600 миллион юан Кыргызстанга жардам катары келген. Бул биринчи жолу Кыргызстан тарабынан мамлекеттик деңгээлде ушундай жолугушуу болгон ал жактын президенти менен. Мына бүгүн дагы биздин президентибиз кечээ эле Кытайдагы экинчи эл аралык бир алкак бир жол форумуна катышып келди. Ал жерде дагы биздин президентибиз өтө активдүү өзүн көрсөттү. Ал жерде Си Цзиньпин менен жолукту. Андан тышкары ошо Кытайдын башкаруучу билим берүү жана маданий тармагындагы Компартиянын башчылары менен жолукту. Андан тышкары бизнес тармагына дагы Синомак деген өтө чоң компания менен жолукту. Бир алкак бир жол концепциясы Кытайдын ири демилгелеринин бири. Ириде ал экономикалык инфраструктуралык интеграциялоону карайт. Бул долбоор аркылуу Кыргызстан деңизге чыга алат. Башкача айтканда, учурдун улуу жибек жолу. Бул жолку масштабтуу иш-чарага 187 өлкө өкүлдөрү катышып, анын 40ка чукулу мамлекет жана өкмөт башчылары. Сам поезд «Один путь» – это очень дорогостоящий проект. Бир алкак бир жол бул өтө кымбат долбоор. Бул алкакка кирген өлкөлөр 21 триллион АКШ долларын салат. Адамзат тарыхында мындай ири каржыны камтыган долбоор боло элек. Албетте, Кыргызстан үчүн бул пайдалуу. Россия президенти Владимир Путин бул долбоор боюнча Кытай өзгөрүүлөрүнүн жел аргысы биздин экономиканын парусуна үйлөсүн дегенин биз колдонуп, бул өзгөрүүлөр дагы кыргыз экономикасына да таасирин тийгизсин деп айтууга кантип болбосун. Кыргызстанда инфраструктура 2022 жылга чейин бүткөрүлөт. Кыргызстан бул концепцияны алгачкылардан болуп кубаттаган. Учурда глобалдык экономикалык активдүүлүк борбору Азия континентине ооп турган чак. Концепция алкагында өлкөбүз өзүнүн географиялык жактан оңтойлуу жайгашуусун, экономикалык өсүүсүн жогорулатууга пайдалана алаарын эксперттер белгилешет. Бул үчүн Кыргызстан Кытай менен ЕАЭП өлкөлөрүнүн ортосунда көпүрө болууга даяр. Кыргызстан является уникальным местом по своему географическому расположению. Мы с одной стороны, мы с Китаем ближайшие соседи, а с другой являемся членом Евразийского экономического союза. Мы готовы стать мостом между этими двумя глобальными экономическими зонами. Участники второго форума едины в том, что развитие транспортной инфраструктуры является приоритетом для всех стран. Форумдагы сөзүндө президент Жээнбеков Кыргызстан Кытай төрагасынын жашыл жибек жолун жана чынчыл жибек жолун түзүү жөнүндө сунушун колдоорун билдирди. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан агрардык өлкө катары экологиялык таза азык-түлүктөрүн өндүрүүнү жактаарын белгиледи. Учурда экологиялык таза айыл чарба продукция дүйнөлүк тренд болууда. Өлкөбүз бул суроо талапка жооп бере аларын жана бул мүмкүнчүлүктү пайдалануу керектигин президент Жээнбеков ар дайым белгилейт.
Кыргызстан позиционирует себя в Китае в том ключе. Кыргызстан өзүн айыл чарба продукциясы экологиялык жактан таза деп таанытат. Анын ичинде Кытайда дагы. Бүгүнкү күндө экологиялык таза продукция дүйнө жүзү боюнча суроо талапка ээ. Муктаждыктан реализациялоо деңгээлине чыгыш үчүн биринчи өзүн таанытуу керек. Биринчи кезекте керектөөчү бул продукция жөнүндө билиши зарыл. Мисалы биздин бал 2 жолу дүйнөнүн эң мыкты балы деп таанылды. Баштапкы этапта кургатылган мөмө жемиштерди чыгарсак болот. Кытайда 1,5 миллиард адамдык базар. Албетте, ал жака жөн гана айыл чарба продукциясы менен чыксак оңой болбойт. Ал эми экологиялык таза продукция деп чыгарсак, мүмкүнчүлүктөр кыйла жогору. Миңдеген чакырым жолдор, стратегиялык маанидеги эл аралык транспорттук, энергетикалык, инфраструктуралык долбоорлор Кытай Эл Республикасынын гранттык, кредиттик каражаттарына реализацияланууда. Мисалы, жакында эле Ош шаарында Кытайдын кайтарымсыз каражатына курулган оорукана ишке берилди. Ошол эле маалда жарандарыбыздын айрымдары коңшу өлкөгө кооптонуу менен караган учурлар бар. У нас иногда существует достаточно много мифов. Бизде кээде ар кандай мифтер пайда болот. Мисалы 60 000 кыз келинибиз Кытай жарандарына турмушка чыкты деп айтып чыгышып, чынында болгону 60-ы гана коңшу өлкө жарандарына баш кошкону такталды. Бул жерде же коркконго кош көрүнөт болдубу, же үчүнчү күчтөргө пайдалуу болгудай ички тышкы оюнчулардын атайын кылганынанбы? Дүйнө өзгөрүүдө жана ири оюнчулардын бири-бирине болгон тиреши ар кандай мифтер менен коштолот. Миграциялык процесстер албетте мыйзам менен мамлекет тарабынан жөнгө салынышы керектиги талашсыз. Коңшулар менен жакшы мамиледе болуу өтө маанилүү. Ар бир жаран Кытай менен достук мамилебизден экономикалык жана саясий утушка ээ болорубузду түшүнүшү керек. Мисалы, Турциядагы Кыргызстанга жардам бере баштаганда биз эсибизде Стамбулдан бизге келип бул жерде университет курулган, көптөгөн Кыргызстан боюнча мектептер ачылган. Ошол убакта дагы биздин элдин арасында ушундай сөз болгон: бизди түрктөр каптап кетет, биз түрк эл болуп калабыз деп. Бирок мына азыр тарых көрсөтүп жатат, азыр түрк эли менен биз достуктабыз. Мына Манас университетинен кандай жакшы кадрлар чыгып атат, көп жерлерде иштеп атышат. Мына мектептер курулуп, ал жерде дагы күчтүү балдар чыгып, азыр Кыргызстанга жакшы нерселерди алып келип жатышат. Ошондой эле сөздөр болгон. Мисалы, бизге орустар биринчи келгенде, Россия империясы Кыргызстанга дагы келгенде ошондой сөздөр болгон. Керек болсо үркүн болуп Кыргыздар Кытайга качып кетишкен. Бирок мына азырда тарых көрсөтүп атат, 70 жыл чогуу жашап, биздин деңгээлибиз өстүрүп, маданий тармакта, бардык тармактарда өнүккөнбүз. Мындан коркпош керекпиз. Кытай менен мамилебизди туура коркпой мамиле курсак, мен ишенем, кыргыздар болсо мындай нерселерди көп өткөн, мындан дагы өтүп, алардан көбүнчө пайда алыш мүмкүнбүз. Кыргыз-Кытай алакасы бардык тармакты камтыйт. Анын ичинде маданий гуманитардык багытта да. Коңшу өлкөдө 4000дей студентибиз билим алууда. 2018-жылы президент Жээнбековдун Пекинге жасаган мамлекеттик визитинин алкагында Кытайдын тарыхый архивдерин биргелешип изилдөө демилгесин көтөрүп, ал колдоо тапкан. Эми жыл өтпөй кыргыз тарыхы үчүн жагымдуу жаңылык. Ал табылгада биздин заманга чейин 1050-жылдан 980-жылга чейин, же болбосо Смятсяндын жазганынан 9 кылым мурда ошол кыргыздар тууралуу ошол падыша өзүнүн эмгегинде, ошонун Борбордук Азияны кыдырып келген эмгегинде жазып калтырган экен. Анда кыргыздар өтө күчтүү, ушунчалык бай турмушта жашаган, аскердик кубаттуу, ушунчалык бир күлүк аттарга ээ, өзгөчө калк экендигин ошол падыша жазып калтыргандыгын мына жаңы табылгадан таптык деп бүгүн мына президент ушул жаңылык менен бөлүштү. Бул кыргыз тарыхындагы өтө чоң бир жаңылык. Кыргызстан менен Кытай Шанхай кызматташтык уюму алкагында дагы кызматташып келет. Быйыл бул уюмда Кыргызстан төрагалык кылып, уюмдун саммити Бишкекте өтөт. Ошондой эле Кытай төрагасы Си Цзиньпин президент Жээнбековдун чакыруусун кабыл алып, июнь айында Кыргызстанга мамлекеттик визит менен келет. Анда дагы ар кыл багыттагы эки тараптуу кызматташуунун жаңы барактары ачылаарына эксперттер коомчулугу ишеним артууда.